Бишкек шаарынын Медерев көчөсүндө жайгашкан Людмила кафеси өрттөн жатат. Кырсык тууралуу билдирүү түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрдин басма сөз кызматы билдирди. Вместо того, чтобы ехать, зеваки стоят, смотрят. Да, это кафе, это ресторан. Или ресторан, или кафе. Да, это кафе, да, не продавается. Все снимают. Ыктыярчылар коопсуз шаарды токтотуп турууну суранууда. Бийликтин жообу. Буга чейин ыктыярчылар ар кандай кырдаалдар болуп жаткандыгын айтып, пандемия аяктаганга чейин коопсуз шаар долбоорунун ишин токтотуп турууну суранган. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети коопсуз шаар системасы боюнча ыктыярчылардын кайрылуусуна жооп берди. Ведомстводон ыктыярчылар оорулардын стационарларга жеткирүү маалында жол эрежелерин бузуп жаткандыгын түшүнүү менен кабыл алаарын билдирди. Буга чейин ыктыярчылар ар кандай кырдаалдар болуп жаткандыгын айтып, пандемия аяктаганга чейин долбоордун ишин токтотуп турууну суранган. Комитеттин билдиришкенде, система иштей баштаган 2019 февраль айынан тарта видео көзөмөл орнотулган аймактарда жол кырсыгы 72,2%га төмөндөгөн. Ошондой эле бул система коомдук жайларга кылмыштуулукту алдын алууга жардам бергенин кошумчалады. Учурда ыктыярчылар менен тыгыз иштеп, дары-дармек, медициналык жабдуу жана ооруларды ташыган автоунаалардын номерлерин тактап жатабыз деп билдиришти алар. Ведомстводон эреженин бузгандарды боюнча акыркы чечимди инспектор таба алаарын жана ошол учурда такталып жаткан тизмедеги номерлер эске алаарын кошумчалап билдиришти. Булак Спутник KG. Азимжан Аскаровдун сөөгүн жерге берүү Өзбекстандын макулдугун берди. Өмүр бою эркинден ажыратылып, түрмөдө көз жумган Азимжан Аскаров Өзбекстанга жерге берилет. Бул тууралуу журналисттерге Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова кабарлаган. Белгилүү болгондой, укук коргоочунун үй бүлөсү жана туугандары Тышкы иштер министрлигине сөөктө Өзбекстандын аймагына көмүүгө көмөктөшүүнү өтүнгөн. Министрлик тарабынан кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгы тууралуу ТИМдин басма сөз катчысы Улан Дыйканбаев түшүндүрмө берди. Азимжан Аскаровдун үй бүлөсүнүн кайрылуусуна ылайык Өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Натыйжада тууган-тушкандардын бардык санитардык эпидемиологиялык стандарттарды милдеттүү түрдө аткаруу талабы менен канааттандырылды, дейт ал. Буга чейин каза болгон укук коргоочунун кесиптештери Азимжан Аскаровдун сөөгүн Өзбекстандын Ташкентке көмүүгө макул болгонун билдиришкен. Ал эми анын балдары ошол жерде жашаары белгилүү болду. Азимжан Аскаров 2020 жылдын 25 июлунда номер 47 түзөтүү колониясынын ооруканасында көз жумган. Медициналык экспертизанын корутундусуна ылайык, ага дем жетпей каза болгондугу аныкталган. Булак Назар Ньюс. Коңшу өлкөдө коронавирус тездик менен күчөп жатат. Өзбекстанда бир сутка ичинде коронавирустун жаңы рекорддук көрсөткүчү катталды. Анда акыркы сутка ичинде 706 адамдан илдет тастыкталган. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, аталган өлкөдө бир суткада 672 бейтап оорудан сакайса 5 адам каза болгон. Коронавирус илдети башталгандан бери Өзбекстанда 22.872 адам ооруну жуктуруп алган. 12.937 бейтап сакайса тилекке каршы 131 адам оорудан кайтыш болгон. Коронавирус инфекциясы Өзбекстанда алгачкы жолу 15 мартта катталган.